Баткенде Кадамжай Айдаркен чечме жолун асфальттоо иштери кызуу жүрүп жатат. Учурда жалпы 54 чакырымга созулган жолдун 25 чакырымы толугу менен бүткөрүлдү. Жолдун курулушун эки компания ишке ашырууда. Азыркы тапта Тасико ишканасы 136 километринде, Жагалмай 152-157 километринде жумуш алып барышууда. Биз бир жагы эмес, эки жагынан 153 километрден чечмеге чейинки жолду алганбыз. Ошол жолду Кудай кааласа мына эки жагынан эки заводтан иштеп, асфальт, гарача асфальтты төшөп жатабыз. Биринчи болсо кээ бир жерлерин демонтаж кылып, эски асфальттарды алып, анан кайра выравнивающий слойлорун төшөп туруп, жолду абдан дегендей түздөп, анан кийин үстүнө ызык асфальтты салып атабыз. Жолчулар күнүнө 500-1,5 миң тоннага чейин асфальт басышууда. Техникалар, кызматкерлер толугу менен жетиштү. Сапатын технозорлор көзөмөлгө алган. Эгер аба ырайы тоскоолдук кылбаса, Кадамжай Айдаркен чечме жолу ушул жылдын октябрь айында бүткөрүлөт. Жолдун сапаты бу жерде эки проектный институттан 3 технадзор иштеп атат. Кыргыз автожол ишканасы тарабынан 1 технадзор, и транспорт министрлиги жагынан 1 технадзор болуп 5 технадзор 5 жактан көзөмөл жүргүзүп атат. Жолдун сапатыга азыр жакшы, сөз жок. Кадамжай Айдаркен чечме жолун оңдоону Жогорку Кеңештин депутаты Рыспек Атажанов элдин суроо талаптары менен демилгелеп президентке сунуштаган. Ал депутатка барарда биринчи кезекте жол маселесин чечүү убадасын бергени айтылды. Эми мынтип өлкө башчы Садыр Жапаровдун колдоосу менен жергиликтүүлөр жарым кылымдан бери чечилбей келген көйгөйүнөн арылып, кубанып турушат. Жол жөнүндө айтканда, быйыл депутаттар өзүнүн талапкерлигин койгон учурда ушу Хайдарканда жолугушуу болгондо жанагы Рыспек Атажанов деген депутатыбыз жол оңдолот деп айтты да. Шунда мен баягы эле көп айтылган убадалардын бири деп ойлодум эле. Бирок андай мен айткандай болбой, ушул президентибиз бүгүнкү бийлик биздин элибиздин урматын жайга коюп, жолубузду оңдоп берди. Мен айткым келет да, биз кайсы бир чогулушта президентибизге айттык эле. Şu жогорку бийликте, жогорку эшелондо баткендиктер аз дегенде, мени сиздер баткендик деп түшүнүп алыңыздар. Баткендик мен боломун деп айтканда, ошол сөзүндө турду. Мына азыр биздин жолубуз зымыраган жол болду. Эми жол бул албетте элдин экономикасына, башка жактарга өтө оң таасирин тийгизет. Мындай жол салынат деп эч ким ойлогон эмес да. Азыр кимден эле сурасаң, болот экен го, жасаса болот экен го деген эл өтө ыраазы да. Ошуну Рыспек Атажанов түздөн түз президентке жеткирди деп ойлоймун да. Ушул убадасында турду, элдин көйгөйүн чечти деп ойлоймун да. Анан ушул жолдун салынганы менен бир мамлекетибиздин дагы ушул алдыга жылып атканы көрүнүп турат да элге. Эл өтө ыраазы, өкмөтүбүзгө да ыраазы, ушул жолчуларга ыраазы, жол министрлигине ыраазы, өтө катуу контроль менен жакшы жол салынып атат да. Депутатыбыз Рыспек Атажановго рахматыбызды айтабыз. Мына бул Хайдаркен жолу бузул, бар жол бузулуп бүткөн, Союз маалында болгон бул жолдор. Мына депутатыбыз сөздө туруп, мына Хайдаркен жолуну чечмеге чейин оңдоп берем деп сөз бергенле. Биз ишенмей калгандык, мына азыр жолдор эң жакшы болуп атат. Кандидатурамды койгон кезде менин биринчи программамда ушул авто жолу бар болчу да. Себеби бул жол Союз таркагандан бери бир биздин атка минерлер көңүл бурган эмес. Себеби талкаланып, чаң басып, жолдун сапаты аябай начарлап кеткен да. Жолдор бузулуп, элге ушунчалык бир кыйын шарттар түзүлгөн. Bir neçe kırsıklar bolğon, ошол эле учурда адамдын өмүрү кыйылган учурлар болгон да. Анан ошол мен программамда бар болчу, мен депутат болуп келип, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке кирип, мен өзүм ушул жолду сүйлөшүп, элдин үнүнү президентке жеткизип, президентибиз өзү жеке өзүнүн чечимин кабыл алып,
ушул жолду мына чечип берди, тапшырманы берди. Кудайга шүгүр, азыр биздин ушул жол бүткөнү калды. Эң биринчиден ушул урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирип кетем. Кадамжай чечме жолун ремонттон өткөрүүгө республикалык казынадан акча бөлүнгөн. Иш ушул жылдын июнь айында башталып, кышка чейин бүткөрүү пландалган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кадамжай району.